негизинен Алтай жеринде жүргөндө биз бабабыз Манастын төрөлгөн жеринде жүрөбүз деп атабыз да. Өзүбүздүн байыркы ата журт, ата коныш деп айтсак болот да. Анан мен өзүмдүн уулума мындай Мураскерим деген ыр бар эле, ошону эстеп отурам да. Ал мындай эле. Анан айын Мураскерим татына, арзып өткүн адам деген атыңа, ала жүр деп ала тоонун элесин, ак калпакты кийгиземин башыңа. Мекен жүгүн артып алып жонуңа, мен жетпеген бийиктерге жолула. Өмүрүңдү күүгө салып өткүн деп, өрүк комуз карматамын колуңа. Аман болсоң алып элдин батасын, алыстагы жылдыз сырын ачасың. Жарк этип сен жашайм дебе дүйнөдө, жарык дүйнө бир өзүңдө жашасын. Жакшылыктын булагы бол, жан дүйнөнүн ынагы бол. Өзгө жерде күн болгуча, өз элиңдин чырагы бол, чынары бол кыргыздын. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер акын Кыялбек Урманбетовдун жүрөгүн жарып чыккан ырларды уктуңуздар. Албетте, биздин ата-бабалардагы ушул бизди ушул жерди мурас кылсын, элди мурас кылсын деп бизди тукум кылып калтырса керек. Ырыңа рахмат. Төлөскөл жөнүндө эки ооз сөз. Төлөскөлү эми мындай. Өздөрү Төлөс дейт экен, кээде д менен т эки башка айтылып кетет экен да. Буларда мисалы т менен айтылса бизде д. Анан Төлөскөл деп турат. Чынында узун эле айтпаса, капталынан алып караганда бул мага көлгө окшоп ойламдай, дарыядай, жазы дарыядай элестеп атат да. Анан бул жердин мага жаккан жери, мына карабайсың, күн күркүрөп, жамгыр төгүлүп эметип атат. Мунун өзү мындай биздин Кыргызстандагы жайлоодогу учурдай мындай бир күн бүркөлүп, жаап өтүп, кайра ачылып кеткен өзүбүздүн жайлоолорду элестетип атат да. Ата-бабалар бекерине мекенде өсө керек. Албетте. Эгер антип айта турган болсоң, ата-бабалар бекеринен кетип калдыбы деп да суроо болуп калышыктым алда. Эми бир чети Манас бабабыз баштап бияктагы жоокерчилик, жоокер адамдардын баарын биз алооке сүрүп чыкканда тиги Ала тоодон. Бары бир ошол жерге барышыбыз керек деп туруп анан Манас жоокерлерин ээрчитип алып кеткен. Бирок бияка да калтырган да, момундай жерди таштап кетпеш керек деп. Анан кара кыргыз деп өздөрү айтып атпайбы жана? Кара кыргыздар ушул жерде башында кара кыргыз деп атачу, даже ойроттор деп атачу депчи. Анан азыр алтайлыктар болуп турат, алар деле биздин кандашыбыз экен. Биз ошон үчүн кандашыбыздын жеринде, өз жерибизде жүргөндө жүрүп атпайбызбы? Рахмат.